1876 fevral ayında 167 жыл жашаган Кокон хандыгы жоюлуп, ордуна Россия империясынын Түркстан генерал-губернаторлугуна караштуу Фергана облусу түзүлгөн. Аны менен падыша бийлигинин Орто Азиядагы каратып алуу саясаты аягына чыккан эле. Андан кийин бул аймакдагы империянын борбордук бөлүгүнөн элдин көчүп келип, бардар жашоого ыңгайлашкан жерлерди ээлеп алуусу уланып жатты. Натыйжада жергиликтүү эл улам бир жеринен, аны менен кошо саясий укуктарынан дагы ажырай баштаган. Мындай саясат акырындык менен ырааттуу уланып, аягы көрүнгөн эмес. Бир 1897 жылы болсо, дүйнөдө дагы саясат кызып, колонияларды бөлүштүрүү уланган. Англия, Америка жана Франция үч тараптуу келишим түзүп, Испаниянын оторчулугундагы жерлерди бөлүштүрүүгө киришкен. Натыйжада дагы бир күчтүү империя болуп бараткан Германия четте калган. Мындай саясат Россия империясына дагы коркунуч жаратып, колонияларындагы абалдан тынчсызданып баштаган. Анткени улуу державалардын тыңчылары 19-кылымда Орто Азияда активдүү иштеп жаткан болчу. Ошондон улам Николай II мында жашаган элге көзөмөлдүү күчөтүп, жаңы чектөөлөр кирген. Аны кабыл алгысы келбеген эл арасында нааразычылык күч алган. Орус империясы өзүнүн курамына киргизгенден баштап, улар ошол оторчулук саясатын баштаган. Оторчулук саясатын баштаганда эң негизгисинен элдердин ушунчалык бир алардын укугу чектелген биринчиден, алар ушул жерлеринен айрыла баштаган, ушул көбүнчө Сузак, Анжан, ошол аймактарында, өзгө аймактарында түздүктөгү жерлерге ошол борбордон орус дыйкандарын көчүрүп келип жайгаштыра баштаган. Андан кийин бул жерде диний басмырттоо башталган. Фергана облусу түзүлүп, мурдагыдай эле элдер аралаш жашап тургандагы колониалдык эзүү, жерлерин тартып алуу, ар түрдүү салыктарды көбөйтүү, адам катары көрбөй кемсинтүү, эч кандай саясий укуктарга ээ болбошунун бардыгы. Ушул Орус империясынын оторчулук саясатынын ушунчалык бир кескин түрдө күчөп аткандыгын жергиликтүү элдер өздөрүнүн ушул ага каршы кантип аракет кылыш керек деген маселе болгон да. Ошондо ушул Мадали Эшен, Дукчу Эшен деп коет, Мадали Эшен деп коет. Ал Мадали Эшен өзү Меккеге барып, анын өзүн дагы бир олиядай сезип, анын аткарган, жасаган иштерине жергиликтүү элдер эле эмес, ошол мезгилдеги орус улутунда, немис улутундагылар дагы өтө бир таң калып, барып көрүп келгендиги дагы ошол мезгилдеги адабияттарда жазылган. Анын натыйжасында келип отуруп туруп, ушул колониалдык оторчулук саясатынын күчөшүнөн улам кимге таянабыз, ким аркылуу чыгабыз дегенде, ошол мезгилдеги эң абройлуу, кадыр-баркы артып турган Мадали Эшенге келип, ал менен кеңешип, анан ошону жетекчи кылып алып, анын жанында Зиябидин Максым деген кыргыздын эң белгилүү, ошол мезгилдеги эң алдыңкы Кокон хандыгында да кызматтарда жүргөн, Кокон хандыгынын тарыхын жазган, Фаргана хандарынын тарыхын деп. Ошондой бир акылман карыя, ага идеялык жетекчилик болгон дагы. Анан ушул 1898 жылы бүтүндөй Фергана өрөөнүндөгү отурупташкан элдерди, көчмөн элдер баары бирге отуруп туруп, 19 майда ушул шемби күнү болуш керек, ошол күнү Андижандагы гарнизонго коз салат. Россия империясына каршы чыккан эң биринчи элдик боштондук көтөрүлүшү болгон. Бул ириде ушундай баа берилген жергиликтүү элдердин улуттук боштондук кыймылы. Себеби колониалдык эзүүгө каршы болгон нааразы эл мына Кокон хандыгы кулагандан кийин 76, 86, 96 20-25 жылдын ичинде жергиликтүүнүн ичинде колониалдык эзүүгө болгон нааразылык күчөгөн.
колониялык саясатка болгон нааразылык күчөгөн. Андан сырткары ошол элдердин арасында баягы өз алдынчалык, анткени баары улуттук аңсызм деген бар да, этностук аңсызм деген бар. Орус падышачылыгына каршы чыгабыз дагы, орус эзүүсүнөн кутулуп салабыз деген ураан менен чыккан көтөрүлүш. Ошол себептен буга баардык учурларда жергиликтүү элдердин улуттук боштондук кыймылы деген баа берилип келген. Көтөрүлүштүгө өзү негизи мусулман калктары баардыгы биригип, анжыяндан ошол орус төгөндөрүн кууп чыгуу максаты болгондо, ошон менен бул даярдалып, анын башында диний кызматкерлер Дукчы Ишан деген турган, мына ошол туруп, ошол саясий жактан жетекчиликти дагы Кыргыз Магзуми деген жетекчилик кылган. Магзуминин жетекчилигинен булар 98-жылы 17-майда ошол жерде миңдөбө деген айылда топтолушуп, чогулуп, анан кечке газават жарыялап ыйык согуштуп. Анан кечинде 17-май күнү түндө барып туруп, анжыяндагы орус аскерлеринин гарнизонуна кол салган. Эми бул кол салганда диний ишеним менен аларды ишендиришкен, силер ыйык согушка баратасыңар, кетсеңер түздөн түз шейитке кетип бейишке барасыңар, ошондуктан коркпогула, силерди окталбайт дегенге чейин барганда, мына ошону макул болуп алган, ишенип алган эл, дегенде топтолуп 150-200 киши топтолсо, диний ишеним Дукчы Ишан же болбосо ийикчи, Дукчы деген өзбектерден ийикчи, ийик жешен башында туруп саясий жетекчилигин Магзуми кылып, мына ошон менен жылып отуруп, Анжыяндын ошол аскер гарнизонуна жеткенде булардын саны 1,5-2 миңденге чукулдап калган. Алар дегенде кол салганда анчалык даярдыгы жок, гарнизонго кирип барып, бир нече аскерлерин өлтүргөнгө жетишкен, бирок куралданган, тез атма мылтыгы бар, даяр аскердик даярдыгы бар, гарнизонун орус аскерлери көтөрүлүшчүлөрдү тез эле 18-майга карата кууп чыккан. Ошол аңсызм кайрадан койгону отуруп, өсүп отуруп, колониалдык эзилүүдөн кутулуунун зарылдыгын түшүнгөндөн улам көтөрүлүп чыгат. Эми антип айта турган болсок, мисалы мына Совет заманында Орус империясы турганда кой анын күчү бар экен, анын кудурети бар экен, бизди басып коет деген коркуу болгон жоктор. Баары бир боштондукка умтулган элдердин руху тирүү болгон. Бирок бул кыймыл өзү 18-майда эле басылып калбай, жерлерде ушул Ферган өрөөнүндө орус бийлигине каршы улуттук боштондук көтөрүлүш жүрө берген. Буга кыргыздар аябай көп катышкан. Бери Жетмен төбөдөн бери барган кыргыздар. Эмне себептен кыргыздар баягы эле көчмөндүк, эркиндикке болгон умтулуу, башка бир эзүүгө болгон каршылык көрсөтүү кыргыз аңсызминде күчтүү болгондугунун белгиси. Андан сырткары ошол кыргыздар гана мобилдүү күч болгондуктан Дукчешен, Мадали Дукчешен эмне себептен келип ошол кыргыздардын арасында үгүт жүргүзүп, кел орус бийлигине каршы көтөрүлөлү деп. Себеби кыргыздар айтып коеюн, ошо мобилдүү, аскерге ылайыктуу, чапчаң, тез ойгонгон күч болгондугу үчүн. Бирок албетте бул уюмдашпаган, өзүнчө бир мындай бир чачкын кыймыл болгондуктан ал тез эле басылып калат. Анын негизги уюштуруучулары туткунга алынат. Ал эми Зиябидин Максымга окшогон эң мыктылар Кашкарды көздөй качышып, Кашкарга барып туруп, ал жактан башкалкалашат. Натыйжада ушул көтөрүлүшкө катышты деген шылтоо менен ошол баш аягы бир 700-ге жакын адам туткундалат. Алардын эң уюштуруучулары өлүм жазасына тартылат. Айрымдары өлүм жазасынан кийин ошо ар кандай каторгалык 15 жылдан төмөнкүсү 7 жыл, алдыңкылары 14 жылга чейин каторгалык жумуштарга чегерилип, сүргүнгө айдалат. Анжыяндын көтөрүлүшү бул ириде кыргыздардын көтөрүлүшү. Бул ошол эмне себептен кыргыздардын көтөрүлүшү? Себеби
şu Borbar Азия ellerinin içinen kolonialдык бийликке каршылык көрсөтүү билдирген эң алгачкы көтөрүлүштөрдүн бири болот. Колкон хандыгы кулагандан кийинки 25 жылдан кийин ушул көтөрүлүш болуп атпайбы? И ошол мезгилдеги Орус империясына залал келтирди деген жана материалдык чыгым эсептелип чыгып, аларга кадимгидей кун төлөө милдеттендирилет. И ошол кун төлөөнүн көпчүлүгү ошол мезгилде колго түшүрүлүп, анан Сибирге сүргүнгө айдалган, өлүм жазасына буйрулгандардын көпчүлүгүнүн мүлкү конфискацияланып, алардын көпчүлүгү ошол кун төлөөгө жумшалат. Эми жыйынтыгы албетте аянычтуу болду. Кайсы бир деңгээлде ушундай көтөрүлүш болуп аткандыгы жөнүндө кабар орус бийликтерине билинип калды. Андан сырткары көтөрүлүшкө чыккандар ошо орустун бир нече гарнизонуна кол салды. Бирок алар даярдык көрүлүп турган эле албетте аеосуз басылды. Бул көтөрүлүш аеос басылды дагы баягы негизги күнөөкөлөрдү кармагандардын тизмесин карасаң дагы ал жерде негизинен кыргыздар болуп атат. 80-90% жүздөгөн кыргыздар. Ошонун ичинде Токтогул Сатылганов жана башкалар. Вот. Ошолордун баардыгы эң ашынган жетекчилери өлүм жазасына кириптер болду. Аскердик талаа соту тизмелерди түзгөндө бир 600-га жакын кишини кескен. Ошолордун бир тобун өлүм жазасы, мына ошонун ичинде биздин белгилүү акыныбыз Токтогул Сатылгановдо болгон. Аны ар түрдүү айтышып, жалган жалаа менен манаптар айдатып ал чынында ошол көтөрүлүштүн болжолдо өзүнүн ырлары менен элди шыттандырып чыгып катышканда 600-га жакын кишинин теңинен көбү кыргыздар болгон. Ана бул көтөрүлүш биринчи жолку болгон улуттук боштондук кыймыл. Басылгандайын патша өкмөтү буларды катуу жазалабасак болбойт деп, Орус империясынын күчү өтө чоң экенин, күчтүү экендигин көргөзүү ниетинде өтө андан кийин катаал эрежелер киргизилет. Катаал эрежелер мына ислам динине карата дагы чектөөлөр күчөйт. Меккеге болгон ажылык сапарга тыюу салынат. Ошондой эле жерлерде ислам динине карата бул өтө бир катаал мамиле кылбасак болбойт экендигин атайын бир эрежелер иштелип чыгат. Бул жалпы Фергана өрөөнүндөгү калктын ушундай бир ошол мезгилдеги катуу жазаланышына дуушар болгондо, анын жетекчилери Мадалешен өзү, анан ошол мезгилде Омарбек Датка, анан ошого окшогон кыргыздын белгилүү инсандары ошол учурда айрымдары дарыга асылат, айрымдары Сибирге айдалып, сүргүн мезгилинде бир тобу ошол жактан каза болгондугу айтылат. Мына айтылуу Чыйбыл би дагы, Чыйбыл би ал убакта Көгарт өрөөнүндөгү Көгарт болушуп отурган. Омарбек Датка бул Ноокат өрөөнүндөгү эң кадыр барктуу адам болгон. Ал эми Мадалешендин айылы кыштагы ошол мезгилде Мархамат деген, алардын баардыгы жер менен бүт баардыгы жексен кылып, бүт баардык үйлөрдүн баардыгы талкаланып, ал жерге жаңы ушул келгин орустардын кыштагы курулат. Акын демократыбыз Токтогул Сатылганов Сибирге сүргөнгө айдалган. Бул жөнүндө өзүнүн Сибирден кайтып келе аткандагы ырлары, Сибирде жүргөндө анын патша аскерлери уруп соккуга алганы, анан эми жөнөкөй жанагы сүргүндө жүргөн Харитовун, Семен дегендери жардам бергендери, Карагайдан комуз чапкандын баардыгы булан чыгармаларында берилген. Бул кийинки мынау 20-кылымдан баштап патша өкмөтүнө каршы, жергиликтүү элдердин колониалдык эзүүгө каршы күрөшүнүн алгачкы чыйыр салып жол ачкан көтөрүлүш болуп эсептелет. Көтөрүлүштүн очогу ушул анын тегерегиндеги кыргыз болуштуктар болуп атпайбы? Вот. Реакция кандай болгон? Биринчиден кыргыз коомунда, мен ушуну айтып коеюн, эми кандай болот? Бул көтөрүлүш чыгаары жөнүндө орус бийликтеринин алдына кабарлагандар болгон. Себеби мунун кесепетинен кооптонушкан. Себеби алар
анчалык күч менен орус бийлигине каршы чыгуунун мүмкүндүгүн көрө алышкан эмес. Муну мүмкүн эмес деп эсептешкен. Ал мисалы 1916-жылкы көтөрүлүштүн маалында эле көрүндү. Жалпы кыргыз көтөрүлгөнү менен баары бир кыргыз коомунда анын ийгиликсиз аяктай тургандыгын алдын ала айтып, туюп болбойт дегендер да болгон да, туурабы? Ансыңарында эле Анжен көтөрүлүштүн маалында дагы мына ушундай эки анчы ой болгон. Анын албетте ушул көтөрүлүштү шылтоолоп айрым бир каршылаштарын болуштук шайлоо мезгилинде андан кийинки учурларындагы ар кандай каршылаштарын жазалаш үчүн көтөрүлүш басылып баардыгы тынчыгандан кийин атайын бир жанакындай бир жалган жала менен ошо Наманган уездине Фергана облусунун аскер губернаторуна атайын жалган жала жазылган каттар жая баштайт. Мына ошолордун бири ошол 1898-жылы июнь айында Кетмен-төбөдөгү кыргыздар дагы көтөрүлүшкө чыгып, куралданып, Анжанды көздөй баратып, анан көтөрүлүш жеңилгендигин билгенден кийин курал жарагынын баарын нарын суусуна салып ийип, булар көтөрүлүшкө даярданган деген жалган жалааны ошол мезгилде айтылуу ошол Рыскулбектин тукумдары ошолордун баардыгы уюштуруп атайын ар кандай бир жалган окуяларды токуп, анан ушул Фергана облусунун аскер губернаторуна жиберет. Ошонун натыйжасында ушул июнь айында Кетмен-төбөгө барып туруп, Кетмен-төбөдө 64 адам камакка алынган. Булардын баардыгы жанакы Рыскулбектердин тукумуна каршы чыккан, шайлоодо каршы чыккан, алар менен дайыма тең тайлашып келген өтө бир күчтүү топ ошондо жазаланат. Фергана өрөөнүндөгү көп ушул сыяктуу төңкөрүш, козголондорду карасаң, негизинен көчмөндөр болуп атпайбы. Анжан ошол уездине караган Кетмен-төбө негизинен жалаң кыргыздар, көчмөндөр. Ал эми жана сен айтып аткан аймактар отурукташкан, эл жашаган аймактар болгондуктан алардын эли бир аз пассивдүү болгон. Мен мына Ташкенттен Токтогул Сатылгановдун ушул архивдеги материалдарын көрүп, Токтогул Сатылганов жана ал менен бирге туткунга алынган 64 адамдын ар биринин сурагынан бери карап чыктым да. Ошол мезгилде ошол сурактагы жалпы жооптор жазылган, Токтогул Сатылгановдун мүлкү бааланган. Токтогул Сатылганов ошол мезгилде болгону 18 рубльдук гана мүлккө ээ болгон экен. 18 рубль деген ошол мезгилде Токтогул Сатылганов өтө деле мындай бай жашаган эмес. Анын мүлкү өтө бир төмөнкү деңгээлде экендиги көрүнгөн да. Анын жетекчилеринин негизги максаты ошол оторчулук саясатынын оор кесепеттеринен арылуу үчүн аларга каршы көтөрүлүшкө чыккандар. Мына көтөрүлүштүн жүрүшүндө так билинет да. Анан эң кызыгы Мадал Эшенди суракка алат. Суракка алганда Мадал Эшен айтат: "Эмне себептен ушундай көтөрүлүшкө чыктыңар?" десе, ушул орус оторчулары келип, падышалык оторчулар келип, бизге аябай басым жасалды. Бул жердеги адеп, ахлак бузулду. Ичкиликке берилгендер көбөйдү. Ушундай бир динге каршы аракеттер күчөдү. Жерибизди тартып ушундай баштады. Ошолорго каршы биз каршы чыктык деп ачыгын айткан да. Эми бул негизи бир жагынан аң сезимдин чектелүүлүгү, алар баарын эмес, ошо Анжанды эле бошотуп алабыз дешкен баштаганда, Анжанды бошотуп алабыз деген. Анан алардын мынчалык күчтүү аскерлерине каршы жалпы эл көтөрүлсө сүрүп чыгабыз деген. Бул көтөрүлүш 16-жылда эле ушундай болуп атпайбы? Жанагы аскерге алуу тизмесине каршы чыгып. Эң жакшы суроону коюп атасың, себеби Токтогул менен кошо жаза алгандардын көпчүлүгү ошол болду. Бар айрымдары ошол төбөлдөрдүн катарынан эзүүчү таптап коебуз, ошолордун айрымдары карапайым чыкты. Бирок эң даңкталган албетте Токтогул гана болду, себеби ал фигура бизге керек эле, ал атактуу адам эле, ал акын эле. Ошол жагынан даңкталды. Бирок туура айтасың, биз эгерде Анжан көтөрүлүшүн мындан ары дагы издей турган болсок, ошол көп адамдардын биографиясын издешибиз керек. Мисалы, ошол көтөрүлүштүн жетекчиси Дукчешен.
Ал жанагы диний фанатиктердин өкүлү болгондугу үчүн ушуну көп мисалы кыргыз коомунда ал жөнүндө көп айтпайбыз. Ал эми өзбек коомунда ал кандай даңкталып аткандыгын мен айта албайм. Жакшы изилдеген эмесмин, бирок анын образы жанагындай совет заманында ушундай болуп келди. Бул ошол диний караңгы катмардын өкүлү. Ошонун идеология катары гана сыпатталып келгендиктен ал даңкталган жок. Эми ал кыргыздарда тем более даңкталбай туруш керек. Бирок кыргыздардын катарынан чыккан көрүнүктүү адамдар бар. Аларды сен туура айтасың, биз эскерип коюшубуз керек. Эми ал мезгилде жалпы Түркістан генерал губернаторлугунун курамында ошол Анжан уезди дейбиз, Наманган уезди дейбиз, андан кийин Ош уезди дейбиз, ошондой уездерге бөлүнгөн. Ошол уездерде Анжан уездинде негизинен кыргыздын бүгүнкү күндөгү Жалал-Абад жана Ош областындагы тургундар жашаган. Андан кийин Наманган уездине дагы ал жерде дагы тоолуу аймактарда бүтүндөй кыргыздар жашаган. Ош уездинде болсо бүтүндөй ошол ары Ноокат, бери Алай аймагындагы кыргыздар жашаган. Ошон үчүн уездин борбору Өзбекстанда, азыркы Өзбекстандын шаарлары бир эле Ош уезди гана кыргыздарга тиешелүү шаар болгону менен, калган жерлердин бардыгында ушу аралаш кыргыз, өзбек, кыпчак аралаш жашаган. Ошон үчүн азыркы аталышы Өзбекстанга тиешелүү шаарлар болгону менен ал жерде кыргыздар дагы ошол тоолуу аймактарында өрөөндөрдө кыргыздар жашаган. Ошон үчүн кыргыздар көбүрөөк тартылган, кыргыздар көбүрөөк жазаланган. Ошон үчүн бул жерде бул бир эле улуттун эмес, ошол жердеги жашаган баардык улуттардын аракеттери болгон. Жана орус колониализмине каршы эң алгачкы ири бир козголоң катары сыпатталат. Ушу Анжан көтөрүлүшү деп гана айтылат. Мен ушу өзбек кесиптештеримен отурганда айтып калам. Ириде Анжан көтөрүлүшү, ооба, Анжан шаары Өзбекстандын аймагында болгон үчүн гана ушундай айтып атасыңар. Мында карасаңар көтөрүлүш болгон жерлер негизинен кыргыз болуштуктары. Анан бир эле примерди келтирем. Көтөрүлүш айыбыз басылгандан кийин жүздөгөн кишилер камакка алынды. Ошондо камакка алынгандар, жазага тартылгандардын тизбесин карагылачы. 80-90% кыргыздар болот атпайбы? Демек бул кыргыздардын көтөрүлүшү деп айтып келем. Эми муну өзбек айрым объективдүү тарыхчылар эске алат албетте. Кысымга ала баштаганда аскердик талаа сотторун түзүп, тизме менен издеп алгандарын келгендин баарын камай баштаса, элдин жүрөгү үшүк этип анда кой. Мындан көрө тынч жаталы деп ошон менен бул токтоп калган. Бирок баары бир колониалдык эзүүгө каршы алгачкы жолу элдин көтөрүлүп чыккан кыймылы болгондо. Эми Сибирге кеткендердин тагдырын көбүнө көңүл бурдум. 7 жылга сүргүнгө айдалгандар ошо көпчүлүгү 1905-1907 жылдары кайра өз мекенине кайткандыгы белгилүү. Биз мурда Совет бийлигинин мезгилинде Токтогул Сатылганов мисалы үчүн бир эле мисалда ал ошо Сибирге барып, Сибирден бир 2 жолу качып чыккан сайын анын мөөнөтү узарып туруп акыры 17 жылы келгендигин дагы ушундай бир туура эмес маалыматтарды окутушчу. Ал эми чынын айтканда Токтогул Сатылганов өз мекенине 1905 жылы келген. Андан кийин Токтогул Сатылганов менен 7 жыл сүргүнгө айдалгандардын көпчүлүгү 1907 жылга чейин өз мекенине келип калгандыгын архивдик материалдар тастыктайт. Октябрь революциясына чейин Анжан, Фергана өрөөнүндөгү көчмөндөрдүн экономикалык, саясий жана маданий ордосу очогу катары калыптанган. Көчмөндөр деген ал жерде кыргыз көчмөндөр, анан кыргыздын ичиндеги кыпчактар, кыргыз уруулар, андан сырткары шöyle bir чакан суб этнос болгон, кыпчактар деген ошолор. Анда дагы бир чакан көчмөн этностор болгон, Курама, Каракалпак деген сыяктуу, ошо Фергананын өрөөнүндө жердеген түрктөр. Мына ошолордун ордосу очогу катары кабылданган. Бул биринчиден. Экинчиден Анжан дегенде ошол Анжан облусу кыргыздар жердеген. Тоолуу кыргыздар жердеген бир нече болуштуктарды дагы камтыган. Экинчиден. Үчүнчүдөн Анжанга эң жакын турган жана жалаң кыргыздардан турган кыргыздар жашаган болуштуктар болгон. Мөнөк болуштугу,
коргон төбө болуштугу жана башка болуштуктар. Ошентип кыргыз анан калса Орто Азиянын тарыхындагы анжан көтөрүлүшү жогоруда айтылгандай эле мыкаачылык менен басылып далай тагдырларды талкалады. Ошол эле учурда алы кийинки кылымдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнө жол ачкан. Анын эми башка тарыхы бар.